Туугандар, бүгүн 20 канчасы? 27-си. 12 март күнү ушул сборду баштаганбыз. 12 март. Арадан 1,5 ай өттү. Кудай буйруса мына кыргыз эли көп түкүрсө көл болот деп 3 балага 510 миллион акча чогултуп бергенбиз да. Бир жумадачы. Бири-бирибизге ишенген эмес, кандай болуп калат деп, бирок биз кыргыз эли түгөнгөн сайын күчөйткенбиз да. Бара бат-баттан эле бир жумада акча чогулуп калган, билесиздер, Кудай буйруса бүгүн 27 апрель жигиттер ошо биз, сиз кыргыз эли чогултуп берген акчаны алып Дубайга кетип атышат. Бул дагы сиздерге бир далил катары. Дубайга перевод болгон акча 1 миллион 750 миң доллар, 1 миллион 750 миң доллар болуп калды, 1 миллион 750 миң доллар перевод болуп атат. Ошондо азыр сомго 154 миллион болду. Бир аз скидка кылып бериптир, бирок скидка кылганы менен кайра тамак ашын өзүңөр кыласыңар дептир да. 3 ай жүргөн болсо тамак ашына деле кетип ошол биз айткан эле сумма чыгат экен. Эми бирок шүгүр кыргыз элине рахмат ушунчалык, Русландан башкабыз көбүбүз анча ишенбедик эле, бирок Алла ошо орозодо бир бардыгыбызга ошо хидаят берип бир сону бир мындай жардам берип койдук да. Неге мынча бул убакыт болгоңар дегенди айтпайсызбы, ушундай документ иштери менен болуп договорный кылдык бардык. Булчу чогуло берет экен акчачы, чогулгандан кийин документация жагы экен. Анан мамлекетибизге бир ыраазычылык айтып коелу, мамлекет өзү бунусун да колго алып берди. Дубайдагы посольствого чалып, алар жардам берип, алар да келет де, основном ошолор барып клиника менен сүйлөшүштү. Анткени мыйзамдуу түрдө кылбаса тап этип бир шотко которуп алып бир шейхке, анан эмнерде аналигиничи отуруп калбайла. Ошон үчүн аябай аракет кылдык. Себеби группа ачып, карап, тактап, биз акча чогулгандан кийин бүткүл мамлекеттерден жазышты. Кытайга келе коебуз, 50% скидка алабыз, Россияга келе коебуз. Эмне үчүн Дубай тандалды? Анткени Дубайда обслуживание жакшы экен. Көбүрөөк карайт экен, өздөрү карайт экен. Россияда мисалы арзаныраак болгон менен, бирок ар жак бер жагы менен эле ошол сумманы чыгарып коет экен. Буну аябай мындай көп текшердик. Бирок мына которулган акчалар Кудай буйруса бүгүн кечинде иншалла узатабыз эми. Бардыгыбыз дуа кылып, бардыңыздар келиңиздер. Саат бир канча? Бирлерге бара берели, 3тө регистрация болсун. Анткени ал жерде бир даже бирге жетпей аэропортко барабыз. Ким каласа, барыңыздар ошол жерден дуа кылып. Мына Хамза өзү 7 миллион адамды бириктирген Хамза ушул. Ошого рахмат ар бириңиздерге буйруса. Мына мыйзамдуу түрдө бардык которулган. Ассаламу алейкум.